Пирматов Искак Айтбаевичте. Рахмат, урматтуу төрага. Мен өкмөткө сунуш катары мындай жардам катары сунуш берейин деп атам да. Кошумча каражат жөнүндө көп сөз болуп атпайбы? 4-5 миллиард сомду кошумча табуунун жолун пайдаланбай атасыздар да, мына азыр айтып атпайсыздарбы? Кайра Минтранстан, кайра МВДга өткөрүп беребиз ба, караңгылатуу боюнча, ошонун үстүндө иштеп атабыз деп. Убакыт тарых көрсөтүп атпайбы? Биздин элибиз ушундай экен, ушундай өзгөчө номерлерди жакшы көрөт экен. Анан караңгылатып жүргөндү кандай гана чыгашы болбосун, баары бир буну баягы той сыяктуу эле кесе албайт экенбиз да буну. Тарых көрсөттү. Биз өткөн сазывда 5-чакырылышта өзгөчө комбинациядагы номерлерди аукцион аркылуу ушундай мыйзам кабыл алып бергенбиз. Канчалаган миллиондогон, жүздөгөн миллион сомдор түшүп атпайбы азыр бюджетке, туурабы? Мурун бардыгына 300 сом эле, а бирок ошол 4 семерки болобу, кандай номер болсо, $1000 ошол ГАИнин кызматкерлерине, ГРСтин кызматкерлерине түшүп жүргөн. Ушуну $500 кылып койбойсуңарбы? Жок дегенде 100 000, жок дегенде ошол 1 миллион автомашинанын ичинен 10% пайдаланат дагы, мына силерге 4-5 миллиард сом кошумча. Азыр МВДга өткөрүп бересиңерби? Бул токтобойт. Токтогон эмес, и келечекте да токтобойт. Бул эми ушундай балекет экен, караңгылап жүргөндү жакшы көрүшөт экен элибиз. Анан кийин эми кылмыш кылам деген адам караңгылатпай деле кылмышын кыла берет. Андан кылмыш көбөйүп кетет, же там бир эме деген ал болбогон нерсе да. Ушуну бир чечкиндүү эле эметтирип эле өкмөттүн токтонуму менен эле киргизип койбойсуздарбы? Мындай сунуш катарында да көп сөз болуп атат, бирок практикалык жумуш болбой атат да. Аз мына күндө пиар болуп атат, биз мына рейд жүргүздүк, тонировканы сыйрыдык, ал 1-2 күн жүрөт да, кайра барып туруп дагы эле караңгылатып алат. Рахмат. Каражат жагын карабайсызбы? Рахмат.